Салам достор, азыр биз берилиштердин типтери жөнүндө сөз кылабыз. Типтер эмне үчүн керек? Мурдакы сабактарда айтылгандай, өзгөрмө түзүү үчүн ага кандайдыр бир маанини ыйгарыш керек. Башкача айтканда, инициализациялоо керек. Мисалы үчүн, a барабар 1 дейли. Биз азыр a өзгөрмөсүн инициализацияладык, жараттык, түздүк. Ал эми тип болсо, ошол ыйгарылган маалыматтын эмне экенин аныктап туруу үчүн керек. Анткени компьютер берилген маалымат эмне экенин өз алдынча түшүнө албайт. Анткени компьютер бул жерге ага 1 деген сан, бул жөнөкөй сан берилгендигин ал билбейт. Ошол үчүн бизге тип керек болот. А эгер сиз C++, же Pascal жана башка ошого окшош тилдер менен мурда иштеп көргөн болсоңуз, жакшы билесиз, өзгөрмө түзүүдө анын алдына сөзсүз түрдө тиби жазылат. Мисалы үчүн C++да мындай кылып өзгөрмө түзүш керек болот. Же бул жерге ушундай кылып жазуу керек, же болбосо ага бир маанини ыйгаруу керек болот. Ушундай кылып. Же болбосо бул жерге double. Же болбосо ушундай кылып. Ал эми Python'да өзгөрмөнүн тиби ага ыйгарылган маалыматка жараша автоматтык түрдө аныкталат. Караңыздар, бул жерде a барабар 1 дедик. Анын тиби автоматтык түрдө int болуп калды. Int бул ошол бүтүн сандардын тибин int деп коюшат. Анын тибин билүү үчүн, бул жака экранга чыгаруу үчүн анын тибин type деген функция колдонулат. Аны иштетип көрөлү. Экранга a өзгөрмөсүнүн тибин чыгарып көрөлү. Ал үчүн type функциясы керек болот. Мынакей. Эми программаны иштетсек, мынакей бизге анын тибин чыгарып берди. Жана анын өзүн дагы чыгаралы. Программаны кайра иштетебиз. Мынакей анын өзү 1 чыкты. A 1ге барабар, анын тиби int. Анда эмесе Python'да эң көп колдонулуучу типтеги өзгөрмөлөрдү кантип жаратууну карап көрөлү. Эң биринчи тип int тиби, аны карадык, ал бүтүн сандардын тиби. А экинчи тип бул жерде float тиби болот. Float тиби бул чыныгы сандар, бөлчөк сандар жана бүтүн сандар бардыгы float тибине кирет. Мисалы үчүн 4,6 дейли. Жана экранга чыгаралы. Иштетсек, мына ал float тибинде жана анын мааниси ушуга барабар. А бүтүн санды биз float тибине өткөзсөк болот. Ал үчүн бул түрдө жазып, кашанын ичине сан жазышыбыз керек. Жана программаны иштетсек, караңыздар, мына float тибинде жана мааниси 3.0, 3.0 деп чыкты. Ал эми float тибиндеги санды int тибине да айландырса болот. Мисалы үчүн 3.4 деген санды биз int тибине айландырайык. Жана программаны иштетебиз. Иштетсек, мына анын тиби int жана мааниси 3. А эмне үчүн 3 өзү болуп калганын, бул жерде int бүтүн сандардын тиби болгондугу үчүн ал бүтүрдөн кийинки бардык сандарды өчүрөт жана бүтүн бөлүгүн гана алып калат. Кийинки тип бул жерде str, же болбосо string, саптардын тиби. Саптарды жаратуу үчүн бул жерге тырнакчанын ичине же ушундай жеке тырнак болушу мүмкүн, же болбосо мындай кош тырнак, айырмасы жок. Анын ичине бир ушундай сап жазалы. Андан кийин программаны иштетели. Иштетсек, мына анын тиби str жана анын мааниси чыкты бул жерге. str, stringдин кыскартылганы. Бул жерде сандарды сапка өткөзсөк болот. Мисалы үчүн str деп жазып 34 дейли. Анда программаны иштетсек, бул жерде мына 34. Бул жерде азыр анык 34 сан түрүндө гана чыгып калгандай көрүнүп турат, бирок бул сап. Тиби str. Андан кийинки тип бул list, же болбосо тизме тиби. Тизмени жаратуу үчүн бул жака мындай чарчы кашаны ачып, бул жерге маанилерди беришибиз керек. 5, бул жака сап болушу мүмкүн, же болбосо
бөлчөк сан болушу мүмкүн. Андан кийин программаны иштетсек, мынакей анын маанисин чыгарат жана бизге анын тиви list деген сөз чыкты. Тизмени мындай кылып да жаратса болот. Мисалы үчүн list анын ичине кандайдыр бир sub берели. Жана бул жакта программаны иштетсек, мынакей бизге аны ар бир тамгасын өзүнчө карады жана бул жака тип бизге list деген тип чыкты. Кийинки тип бул кортеж. Кортеж дагы бул тизмеге окшош, бирок анын айырмасы кортеждин элементтери менен өз алдынча иштөөгө болбойт жана кортеж тизмеге караганда бир аз ылдамыраак иштейт. Аны жаратуу үчүн бул жака каша ачылат жана ичине элементтер жазылат. Бул деле sub болушу мүмкүн. Андан кийин дагы сан же болбосо бөлчөк сан болушу мүмкүн. Программаны иштетсек, мынакей анын тиви tuple. Ушундай болуп чыкты. Бул кортеж болуп эсептелет. Андан кийинки тип бул dictionary же болбосо сөздүк деп атаса болот. Сөздүктү жаратуу үчүн бул жака мындай фигуралык каша ачылат жана эң алгач анын негизги бул жакта ачкыч сөз, ал sub болушу мүмкүн. Андан кийин бул жака маани келет. Ал сан болушу мүмкүн же болбосо sub болушу мүмкүн. Бул жерге дагы мына ачкыч сөз сан болушу мүмкүн. Ал эми негизги сөз бул жака sub болушу мүмкүн кандайдыр бир. Программаны иштетсек, бул жака мына анын тиви dict жана өзүнүн маанисин чыгарып берди. Кийинки тип бизде көптүктөр. Көптүктөр мындай болуп жасалат. Эң алгач мындай фигурдук скобка ачылат, сөздүк сыяктуу. Андан кийин анын ичине маанилер жазылат. Мисалы үчүн 3, 4, 5, 6, 6 жана дагы бир 3 болсун. Программаны иштетсек, бул жака караңыздар, мына тиви set. Анын тиви set деп аталат. Андан кийин мына бул жерге маанисин чыгарып берди. Анын өзгөчөлүгү эмнеде? Анын өзгөчөлүгү бул жерде бардык кайталанган сандарды өчүрүп салат жана экранга чыгарганда бул жака аралаш түрдө чыгат. Кокус түрдө чыгып калат сандар. Мисалы үчүн караңыздар, ирети менен эмес, биз жазганда ирети менен эмес. Караңыздар, бул жака 1, андан кийин 3, 4, 5 жана 6 азыр ирет менен болуп калыптыр. Бул жерге дагы бир сан коеюн, мисалы үчүн. Бул 9 болсун. Жана программаны кайрадан иштетсем, жана караңыздар, мына 9 мына акырына жылып калды. Бул жерде болчу, бул жака жылып калды. Бул ушундай кылып бардык кайталанган сандарды бул жактан өчүрүп салат. Андан кийин бул жакта тизмени көптүккө айландырсак болот. Мисалы үчүн a барабар бул жака ушунун эле маанилерин берейин. Жана аны бул жака жазып, эми бул аны кайра көптүккө айландыруу үчүн бул жака set деген сөз жазылат. Андан кийин анын өзү. Эгер программаны кайрадан иштетсек, бул жака кайра эле ошол эле маанини алабыз. Андан кийинки тип бул логикалык типтер. Башкача айтканда, мурдакы сабактарда карагандай true жана false деген маанини гана берет. Ал мындай жазылат. Жок, a өзгөрмөстөн true деген маанини карды. Жана анын тибин текшерсек, бул жака мына анын тиби bool тибинде, логикалык типте. Мурдагы сабактарда карагандай эле бул true жана false шарттын жыйынтыгы болчу. Эгер биз ага мындай кылсак, 6 5тен чоң деген мындай бир шарт койсок, анда a дагы эле кайра эле ошол логикалык типке болот. Мына караңыздар, ал true деген мааниде, ооба туура 6 5тен чоң, true деген маанини алды жана анын тиби bool. Ушуну менен бүгүнкү сабак аягына жетти. Жаңы видео сабактарды өткөзүп жибербөө үчүн каналга катталып, коңгуроону басканды унутпаңыздар. Жана албетте видео сиз үчүн пайдалуу болгон болсо, лайк басып, комментарийге оюңуздарды жазып коюңуздар. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Кайрадан көрүшкөнчө.